Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Жумабеков менен Марат Мураталиев Талас облусундагы медициналык кызматкерлерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Бүгүнкү сиздердин өздүк кесиптик майрамыңыздар менен чын дилинден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Ардактуу дарыгерлер, сиздердин кесип өтө маанилүү, өзгөчө кесиптердин бири. Сиздер адамдарга жаңы жашоо, ден соолук, жылмаюу тартуулайсыздар. Күнү түнү талыкпай эмгектенесиздер. Ошондуктан сиздер бардык жакшы нерселерге татыктуусуздар. Былтыр пандемия учурунда сиздер чыныгы кесипкөй, чыныгы адис экендигиңиздерди мамлекетке кызмат кылып далилдедиңиздер. Сиздерге таазим, деди өз куттуктоосунда Дастан Жумабеков. Siz bunu tak belirtip koyuşunuz gerek. Куттуктоо сөзүнө утурлай Чолпон Мамбетов атындагы Талас облустук биргелешкен ооруканасынын жетекчиси Усупбеков Нурден Сарымсакович жогорку кеңештин элчиленген кол сааты менен сыйланды. Мен сыймыктанам Таластын медиктери менен, технический адам баштап кула врачтарга чейин сиздер баарыңыздар батырсыздар. Мен сиздерди батыр деп эсептейм баарыңарды. Рахмат. Коронавирус илдети каптап келгенде билесиздер баарыңыздар. Баарыбыз эмне кыларыбызды билбей калдык. Ошол жерде Нурдин Сарымсакович отуратын Айжамал Эсенбек мына ошондо жаңы координатор болуп шайланган. Ошол кезде да эрк керек экен, күч керек экен ушу менен күрөшкөнгө да. Ошондо биз тикелестен тик туруп, мамлекеттин алгоритмин айланып өтүп, элибизге кайрылдык. Ошондо элибиздин баары үйлөрүндө отурушуп, депутаттар айылдык кеңештин ушу медиктердин алгоритми менен бардыгы бизге жардам берди ошондо. Тикелестен тик турдук. Ошол бир командада 6 киши болуп жүрдүк. Чолпон Аксакоевна, Айжамал Эсенбек, Кыялбаевна, ушу баарыбыз чогуу ушу алгоритмди түзүп, Нурдин Сарымсакович менен акылдашып иш жүргүздүк. Соңунда депутаттар медиктердин ишине албан ийгиликтерди, бакубат турмуш, элибизге ден соолук каалады. Иш сапардын алкагында депутаттар акыркы учурда болуп жаткан реформалар тууралуу маалымат берип, дарыгерлерди ардактуу грамоталар менен сыйлап, алардын суроо талаптарын угуп келди. Талас сапарында биздин иш сапарыбыз болуп, жогорку кеңештин депутаты Мураталиев Марат Болонович менен чогуу ушул эң биринчиден 4-июль күнү баардыгыбызга белгилүү болгондой, ошо Кыргызстандагы медицина тармагында иштегендердин өздүк майрамы болгон. Ошонун негизинде биз да келип, бүгүн Талас облусундагы ушу иштеген биздин медицина тармагындагы кызматкерлердин өздүк майрамы менен куттуктап, аларга ушу жогорку кеңештин төрагасынын атынан сыйлыктарды берип, анан маектешип болуп аткан реформаларды айтып, мына президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жемилгеси менен ошо жогорку кеңештин депутаттарынын бюджетти кабыл алып атканда ушул медицина тармагында иштеген кызматкерлердин айлыгы көтөрүлгөнү боюнча аларга маалымат берип, алардын маанайын көрүп, анан ошо өздүк майрам менен куттуктап, эки жерде жакшы жыйын болуп өттү. Андан кийин алардын бизге болгон сунуштарын, көйгөй маселелерин уктук. Кайсы жерде ушу больницалардын баягы айрыкча капиталдык ремонтко муктаж экенин көрүп чыктык.